Ассаламу алейкум туғандар. Абдулла Ташевич баштаган топту биздин айлыбызда болуп аткан иштерди тааныштырган алып келдим. Бул каналдан текшерүү үчүн суу коюлуп берилген. Бул каналдын туннелин озуп. Бул 600 метр биринчиси, экинчиси 200 метр туннел казып тешип өткөн. Бияққа кіргенде қадимгідей жылы болот экен. Быйыл буюрса бул жерде май айында суу келет. Мындай каналдарды Кыргызстанда көптөрүн касса болот. Эгер Кыргызстан экономикалык жактан өсө турган болсо, эң биринчи ушул ирригациялык системаларды түзүп койсо, суу чыгарып берсе, Кыргызстанды гүлдөтүп, өнүктүрсө болот. Бул жерде каналдын суу келиши, агышы 0,2 куб суу түзөт. Баш аягы 7 километрди түзөт. Али канал бүтөлөк, дагы курулуш иштери болуп атат. Мына ушул каналдын аягында куюлуп атат. Жигиттер жакшы иштеп атышат. Бул туннелди 2 жыл дегенде тешти. Мына ушул көрүнүп турган айыл. Мурда мотор менен ичсе, эми бул суулуу жерге айланат. 10 бак тигип беремин деп өзүңөрдүн максат коюңар. 10 бак 40 доллар болот, отургузуп койсуңар. Экинчи жылдан баштап. Ташы комментарий берип атат. 70 миллион дарак отургузалы. Быйылкы жылы 70 миллион, кийинки жылы 700 миллион, адан кийин болсо 3,5 миллиард дарак отургузалы тууган. Мына Кыргызды ошондо өнүктүрөбүз. Кечкеле бири-бирибизге ат коюп, ушактап бири-бирибизди кууп жүрө берсек, эч кандай пайда болбойт туугандар. Бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырдым. Караңыздар, кандай керемет. Менин багым тетиги наркы өзүдө жайгашкан. Буюрса бул жерден 200 турба менен суу гидро уровень менен өтөт наркы бетке. Наркы бет дагы буюрса суулуу болот. Биз Кадамжайдагы семинарга жөнөдүк. Семинарга келиңиздер туугандар.